Кыргыз адабияты 7-класс. Саламатсыңарбы балдар? Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштоонун алдында жагымдуу маанай тартуулап, бири-бирибизге жылмайып алабыз. Сабакка дайын болсок, кандай эмесе баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тоголок молдо. Сабактын максаты: окуучулар тоголок молдо жөнүндө маалымат алышат. Текст, аңгеме, жомокторду окуп, сүйлөө кебин өстүрүшөт. Ынтымак, достукта жашоого тарбияланышат. Тоголок молдо 1860-жылы Актала районундагы Куртка деген айылында туулган. Жазма акын жана манасчы. Атасынан 14 жашында ажырап, андан кийин аталаш агасы Музоке ырчыны ээрчип, ошонун тарбиясында жүргөн. Кадимки Тыныбек Жомокчунун ал жашаган айылга алып келип, манас айтышы жаш балага катуу таасир эткен. Кирпек ирмебей, тикирейип карап отурган баланы кыраакы Тыныбек да байкап, өзү менен ала кеткен. Ага тоголок молдо деген ыклап атты берген дал ошол Тыныбек болгон. Кийинчерээк бүтүндөй кыргыз жергесин жүрөө кыдырып, ырчы чорчуларга кезигип, тажрыйба алышы, анын дүйнө таанымалына кеңейишине өбөлгө түзгөн. Ошондой эле сабаттуулугунун жыйынтыгы менен ал кыргыз адабияты эле эмес, чыгыш адабияты менен да жакындан тааныш болгон. 18 жашка келгенде акын болдум аттанып, манасты бүт үйрөндүм Тыныбектен жат алып, деген тоголок молдо санжырап, тарыхты да мыкты өздөштүрүп, манастын тарыхый доорун тапканга да бир топ далалат кылган. Баскан турганын, уккан билгенин баарын кагазга түшүрүп жүргөн тоголок молдо анын баарын 1916-жылы үркүндө жоготуп жиберген. Анан 1936-жылдан тартып кайра баштан киришкен. Манастын өз вариантында ал өзү кагазга түшүргөн. Низами, Навои, Фирдауси, Абай сыяктуу чыгыштын улуу акындарынын чыгармалары менен жакшы тааныш болгон жана кыргыздын оозеки чыгармалары менен да кабардар болот. Эл оозундагы Шырдакбек, Жаңыл мырза сыяктуу дастандарды кагазга түшүрүп, азыркы Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясына тапшырган. Ошондой эле кыдырып, кыргыз тарыхын, санжыраларын жыйнап жазган. Өз доорунда сейрек кездешкен сабаттуу адамдардын бири, балдар адабияты үчүн кайталангыс чыгармаларды калтырган.
жазгыч акын, ошону менен эле бирге төкмө манасчы Тоголок молдо 1942-жылы өзү туулган Куртка айылында каза болгон. Тоголок молдонун элеси Кыргыз Республикасынын 20 сом номиналдык банкнотунда түшүрүлгөн. Тоголок молдонун чыгармалары: Кемчентой, Телебай Тентек, Куштардын аңгемеси, Жан бакты, Жер жана анын балдары, Кошок, Арман, Сүйүү, Тамсилдер жана башка. Манас эпосу, Семетей эпосу, Жаңыл Мырзаев, Шырдакбек жана башка. Балдар анда эмесе экранга жакын келип, Тоголок молдонун Кемчентой чыгармасынан жүзүндү көрөбүз. Экранга жакын келип, төмөндөгү видеого көңүл бурабыз. Менен Тоголок молдонун Телебай Тентек поэмасынан үзүндүн өтмөкчүбүз. Анда эмесе силерге Телебай Тентек поэмасынан түшүндүрүп берейин. Мурунку өткөн заманда Дадаңбай деген бай болгон экен. Карганда балага зар болуп, Дадаңбай араң балалуу болот экен. Баладан санаам тынды деп Телебай деген ат коет. Бирок эржеткенде Телебай акылы жок болуп чоңоет. Эки агасын Телебай малга жанга ээ кылбай, малым бар экен деп эч ойлонбойт. Бир айткан сөзүн эки айтат. Аз күн аралыкта малынын баарын жок кылат, агаларын жүдөтөт. Акыл эсине барган сайын айный баштайт. Балам оңолуп кетер деп Дадаңбай ой санаага батат. Акыры молдого берип окутсам, жиндилиги калар деп Телебайды жетелеп молдого алып барат. Айланайын молдоке, жалгыз балам ушул эле, жалгызым деп айтпайын. Мындан улусу кыз эле. Кызымды болсо күйөөгө бердим. Эми бул баламды окутуп, тарбиялап бер дейт. Молдо болсо Телебайдын колуна окутчу кагаздарын берет. Молдого болсо Телебай такыр тил албайт. Айтканын тескери жасайт. Айырып, жыртып, дептерин билдирет. Айласы кеткен молдо кеттим бул жерден деп куалап жиберет. Телебай үйүнө кайтып келет. Тентектиги ого бетер күчөт. Көчөдө ойноп жаткан балдарды урат. Кайтарып жүргөн музоолорун меники деп тартып алат. Балдардын музоолорун болсо токмоктоп уруп кыйнайт. Бул кордукка чыдабай балдар ыйлайт. Атасы буга кайгырып музоосун балдарга алып берет. Телебайдын акылсыздыгына ой санаага батат атасы. Ошентип бир топ күн өткөндөн кийин Телебайдын атасы каза болот. Энеси: "Атаң эми кайрылып келбейт. Көмөргө кепиниң да жок. Эч болбосо үйүңдө унуң болсо гана" дейт. Ылдам эжеңе барып, атаң өлдү деп айтып, эмне берсе алып кел деп жөнөтөт. Телебай эжесине барып: "Арманың бар бежеке, атаң өлдү" дейт. Эжеси бууздап ыйлайт. "Эжеке, энем сенден соёрго кой, ун, кездеме алып кел деп жиберди." Азыраак сабыр кылып, баланы алып тургун деп, Телебайга эжеси баласын кармата салат. Эмчектеги жаш бала ыйын токтотпой ыйлай бергендиктен басыл-басыл бөбөктеп баланын башын сыласа, былкылдаган эмгегине, башкача айтканда, мээсине кол урунат.
Ай, жара чыгып калган турбайбы? Деп Телибай баланын мээсин ириңдеп алып жерге таштайт. Мээсин чукуп алган соң өлүп калат баласы. Эжесине болсо балаңдын мээси ириңдеп кетиптир. Жарасын алып салдым дегенде эжеси: Телибай, түпкө жеттиң, убалыма калдың. Бул жерге турбай жогол деп боздоп ыйлайт. Жолдо болсо эжеси берген койду жетелеп келе жатса алдынан кашкыр чыгат. Бул Кудайдын ити турбайбы деп коюн салып берет. Айылына жакындап калганда кара кудукту көрө салат да Кудайымдын казаны деп эжеси берген ундун баарын салып салат. Андан өтүп Телибай көк камышка жолугат. Көк камыш болсо шамал тийсе камыштар нары бери ыргалса, Кудайымдын келини деп атасына орой турган кепинди айрып алып, камыштын баарын ороп чыгат. Ошентип эч кимдин тилин албастан, энесине барбастан талаадан качып жоголду. Агалары болсо көрдү казып бүтүрүп, Телибайды күтүп жатканда, уяты жок Телибай кечинде жетип барды. Телибайдын артынан болсо эжеси барат алсырап, атасынын үстүнө баласы өлүп кансырап. Элдин баары жыйылып келип, кошумча жардам берип, Телибайдын атасы Дадаңбайды көмүшөт. Агалары болсо бул Телибай оңбойт, акыры бизди жок кылат деп тоого алып барып, жылаңаштап салышат да, алар Телибайга тоого чыгып барабыз, алтын алабыз, тоодон түшкөн алтынды кучактап кал дешет. Алар отунду арбын алып, казандай ташты кып-кызыл чок кылып, аябай от жагышат. Таш кызарып болгон соң Телибайды чакырышат. Таш барып түзгө барганда, Телибай күйүп жаткан ташты басып калат. Ошентип, Телибайдын териси ташка жабышып калса да, эки агам келгинче кое бербейм, алтын деп күйүп жатып жан берет. Taştasan bulağı çuybay üstündeki kurundu. Takımından öy kötbey çeçip sal jargakşımındı. Başındagı sak saygan 45'ikleri tebetey. Kıyrat kansıp kazalçın жазганın manas semetey. Ey sırtыңды salbay men jaka kelbeysin bir jaka. Jakşılar menen jadıra bir olturup görçü tör jaka. Мактан ааргандай жөнүң бар. Жыргаган кайсы төрүң бар. Айдакка көмгөн арсызым, ал күчү жок байкушу. Кошомат кылып күнүтүн жегениң этко бүрүсүң. Капастагы чымчыксың. Кантип жашап жүрүсүң. Уу жуткан менен барабар улук саатсыз күлүшүң. Оозумда эркин кебим бар. Томаяк кедей болсом да, ак бейил адал элим бар. Ата журттун нукура байлыгы өз эли. Мына балдар, бүгүн биз сабакта Тоголок молдонун Кемчентой чыгармасынан үзүндү көрдүк. Баарыңарга кызыктуу болду деп
Ойлойм, ал эми бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн тема боюнча кыскача конспект жазып келебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла. Ар кандай суроолор болсо, төмөндөгү даректерге жазсаңар болот.